Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев күндүн ысыганына байланыштуу сугат иштерин жүргүзүүдө дыйкан фермерлерди сууну корумчу кылбай үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Министр аптаптуу ысыкта ар бир дыйкан өз участогунда сууну үнөмдүү ыкмаларын колдонсо, суунун тартыштыгы жаралбай, жалпы эл жеткиликтүү суу менен камсыз болоорун билдирген. Ал үчүн сугат иштерин күн ысыган учурда эмес, таңкы же кечки салкында жүргүзгөн бир кыйла натыйжалуу экенин белгилеп кетким келет. Сугат учурунда жерди сугарып бүтүп калтырып койбостон, мурапка дароо билдирип, кийинки кезекте турганга өткөрүп берүү абзел, анткени ар бир өсүмдүккө керек болгон көлөмдө гана ченем менен суу бериңиздер. Артыкча сугаруу өсүмдүккө да, топуракка да зыян алып келиши мүмкүн деп билдирген ал. Министр ошондой эле тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу ыкмаларын колдонуу сууну үнөмдөөгө өбөлгө түзөрүн айткан. Урматтуу мекендештер, Москва шаарында эмгектенип жүргөн мигрант жарандар азыркы күндө Москва шаарында эң эле көйгөйлүү маселе документ иштери. Жаңы келгендерге турак жайга каттоону узартуу, базада жок болсо каттоо, ошондой эле эмгек келишими, медициналык китепче, ИНН, СИНИЛС, ДМС, паспорт которуу, кара тизмеден текшеребиз, айыппул, базадан текшерүү жана да Вайлберске керектүү документтерди даярдап беребиз. Биздин дарек метро Павлецкая. Байланыш үчүн +7 977 736 15 87 WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Сиздерге кызмат көрсөткөн Адис Ажакбар жигитибиз. Ат башынын Казыбек айылындагы 100 гектар жерге чечиркана кайдалат. Аны Кош Караташ участогундагы Нур кооперативи жапон ишкерлери менен биргеликте ишке ашырат. Бул тууралуу Суу ресурстары жана айыл чарба министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык Долбоор айыл чарба өсүмдүктөрүн жана багбанчылыкты экспертизалоо департаментинин адистеринин көмөгү менен жүрүп жатат. Департаменттин адистери чечирканактын сапатын жогорулатуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү продукцияларды өстүрүү максатында колдоо көрсөтөт. Бүгүнкү күндө 1000 көчөт отургузулду. Кооперативдин бул демилгеси жергиликтүү айыл чарба секторун өнүктүрүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана экономиканы жандандырууга өз пайдасын тийгизет деп жазылган маалыматта. Министрлер кабинетинин өкүлдөрү менен Дүйнөлүк банктын ортосунда расмий сүйлөшүүлөр болуп өттү. Жолугушууда эки тараптуу стратегиялык кызматташтыкты бекемдөөгө жана жаңы бюджеттик колдоо программасын ишке ашырууга байланыштуу маселелер каралды. Тараптар жалпы суммасы $101,5 миллион болгон 101,5 миллион болгон колдоо каражатын тартуу боюнча макулдашууга жетишүүдө. Анын ичинен $100 миллион өнүгүү саясатын колдоо операциясы аркылуу бөлүнөт. Бул каражаттар макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоого, мамлекеттик башкарууну жакшыртууга, жеке секторду өнүктүрүүгө, социалдык инклюзияны күчөтүүгө багытталат. Өз кезегинде Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү Кыргызстандагы реформаларга жогору баа берип, мындан аркы кызматташтыкка даяр экендиктерин билдиришти. Дүйнө лидерлери президент Садыр Жапаров менен Кыргызстан элин улуу жеңиш күнү менен куттуктап жатышат. Алардан келген телеграммалардын тексти мамлекет башчынын сайтына жарыяланууда. Куттуктоо телеграммасын алгач Россиянын лидери Владимир Путин, андан соң Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Казакстандын башчысы Касым-Жомарт Токаев, Түркмөнстандын ажоосу Сердар Бердумухамедов, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Азербайжандын башчысы Илхам Алиев, Беларусь жетекчиси Александр Лукашенко, Сауд Аравиянын королу Салман бен Абдулазиз Ал Сауд жолдоду. Мындан тышкары Түркмөнстан халк маслихатынын төрагасы Гурбангулуу Бердумухамедов дагы өлкө башчыга жана кыргызстандыктарга куттуктоосун жөнөткөн. Москвадагы Кызыл аянтта Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясы басып өттү. Россиянын борборунда улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган аскердик парад өтүүдө. Сапты полковник Нурбек Дүйшөнбаев жетектеди. Президент Садыр Жапаров аларга ордунан туруп колдоо көрсөттү. Эске салсак, улуттук гвардиянын аскерлери быйыл Москва жана Минскдеги парадтарга катышары айтылган. Улуу жеңиштин 80 жылдыгы Ош шаарындагы борбордуу каянтта салтанаттуу белгиленди. Анда улуу ата мекендик согушта курман болгон жоокерлер эскерилип, Өчпөс от мемориалдык комплексине гүл чамбар коюлду. Аны менен катар атайын аскердик техникалардын көргөзмөсү да уюштурулган. Иш чаранын алкагында 500дөн ашуун аскер атайын парадтан өттү. Мындан сырткары шаар тургундары үчүн концерттик программалар жана спорттук оюндар өткөрүлдү.
Çıkarmalıktan ofiserlerin evligi jana kesip koyulup, askerlik ordenler jana medallar menен татыктоо белгиленген. Улуу ата мекендик согуштун 80 жылдыгы Ош шаарындагы борбордук аянтта салтанаттуу белгиленип, согушта курман болгон жоокерлер эскерилди. Ал катар атайын аскердик техникаларында көргөзмөсү уюштурулуп, Өчпө сот мемориалдык комплексине гүл чамбар коюлду. Байрамдык иш-чара 500дөн ашык аскердин парады менен уланды. Анда шаар мэри Жеңишбек Токторбаев сөз сүйлөп, улуу жеңиштин жакындаткан ардагерлердин эрдиги кайраттуулуктун жана мекенге болгон берилүүнүн даң азалуу үлгүсү экенин билдирди. Бул жеңиш бизге оңойнан келген жок. Бул жеңиш күн Улуу жеңиштен 80 жылдыгы Ош шаарында кызуу белгиленип жатат. Өзүңүздөр көргөндөй азыркы учурда өлбөс полк жүрүшү өткөрүлдү. Буга чейин аскер кызматкерлеринин парады да өткөрүлгөн. Мындан сырткары улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата атайын концерттик программа да уюштурулган. Иш-чаранын жүрүшүндө Ош шаардык маданият башкармалыгы тарабынан даярдалган театрлаштырылган маданий концерттик программада тартууланды. Андан кийин өлбөс полктун жүрүшү өтүп, бага 7000ден ашуун адам катышкан. Алар согушта баатырларча курман болгон аталарды эскеришти. 9 жеңиш байрамы менен куттуктайбыз. Бардыгыңарга ден соолук, согуш болбосун, адам жакшылыктар боло берсин. Рахмат, бардык эл журтубузду жеңиш байрамы менен куттуктайбыз. Тынчтык болсун, жакшылыктар болсун. Кандай өтүп атпайбы? Өтө жакшы. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздар жеңиш байрамыңыздарды 80 жылдыгы менен куттуктаймын. Бар болуңуздар, амандык, тынччылык болсун, согуш эч качан болбосун. Кыздар байрамыңар менен. Bayramın sonu Kırgızstanlıklar 9. May bayramı. Kırgız elin barınızlar da bayramınızlar mı? Kutluktayım çünkü yürekten. Salmastarda Kırgız elin barınızlarda 9. May жеңиш күнүңүздөн мен куттуктайбыз. Мындан сырткары жеңиш күнүнүн урматына спорттук оюндарда уюштурулган, анда катышуучулар тогуз коргоо, аркан тартыш, ордо жана кыргыз күрөш боюнча өздөрүнүн күчтөрүн сынашты. Жыйынтыгында жеңүүчүлөр спорт комитети тарабынан даярдалган белектерге ээ болушту. Бүгүн 9 май жеңиш күнүнүн 80 жылдыгына карата Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети тарабынан спорттун 6 түрү уюштурулду. Аларды атап айтып кете турган болсок, бул аркан тартыш, таяк тартыш, тогуз коргоо, ордо, күрөш, ошол оюндар болуп атат. Жеңүүчүлөргө сыйлуу белектер тапшырылат. Байрамдык салтанатта элдин маанайда өзгөчө болуп, алар иш-чара жогорку деңгээлде болуп өткөнүн билдиришти. Bayram аябай сонун, көңүлдүү, балдардын баары жакшы маанайда. Рахмат, барыңыздардын байрамыңыздар менен. Аябай сонун уюштурулуптур. Рахмат мэриянын представительдерине аябай жакшы. Ичинен улуу жеңишке 80 жылдык байрагыңыз менен бүт барыңыздар кыргызстандыктарды куттуктайбыз. Ошондой эле өзүм атымдан, өзүм семьям атынан дегендей. Бүгүн маанай сонун майрамды мына өтө сонун күттүк бараттар болду бүгүн. Кыргызстаныбыз өнүгүп атат, өсүп атат. Эл журтубуз аман болсун, ден соолук болсун. Ушул улуу согушка катышкан ата-энебиздер аз калды. Ошолорго ден соолук каалайбыз, жаштарга каалайбыз. Жаштарга иман, ынтымак, согуш болбосун. Тынчылык болсун, маанай өтө сонун. Белгилей кетсек, улуу ата мекендик согушка Ош шаарынан 14621 адам аттанган. Алардын ичинен 3118 жоокер курман болгон, 401 дайынсыз жоголгон. Бүгүнкү күндө шаарда тылдагы эмгектин 4 ардагери жашайт. Ал эми өлкө боюнча 2025 жылдын 5 майына карата улуу ата мекендик согуштун 32 ардагери жашайт. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. 19 жашында Советтер Союзунун баатыры намын алган Ташмамат Жумабаев улуу ата мекендик согушта эбегейсиз эрдик көрсөткөн. СССРдин жогорку кеңешинин президиумунун жарлыгы менен 1943-жылы 30 октябрда немецтик фашисттик баскынчылар менен кармашта командачылыктын согуштук тапшырмаларын үлгүлүү аткаргандыгы жана эрдиги, каармандыгы үчүн Ташмамат Жумабаевке Советтер Союзунун баатыры намы берилип, Ленин ордени, Кызыл жылдыз медали каралган. Согуштагы каармандыгы үчүн ата мекендик согуштун 1-чи даражадагы ордени жана бир топ медальдар менен сыйланган. Жумабаевдин бул эрдиги азырда жаш муунга даңталып турат. Ош шаарындагы Жумарт Бөкүмбаев мектебинин окуучуларына баатырдын эрдиги боюнча атайын ачык сааттар уюштурулуп, окуучулар баатырды эскерип Өчпө сотко гүл койду. Ошондой эле баатырдын улу Марат Жумабаев атасынан мураска калган үйүнүн бир бөлмөсүн Жумабаевдин басып өткөн жолу, эрдигин эске салып турган сүрөттөрүн, медальдарын илип кадимки музейге айлантып койгон.
койгон. Баатырдын эрдигин эске салып турган үй менен ачык саптын жүрүшүндө окуучулар да таанышып, улуу ата мекендик майданда эрдик көрсөтүп, Баатыр намы ыйгарылган Жумабаев тууралуу биле алышты. Белгилей кетсек, Ташмамат Жумабаев 1924-жылы 24 августта Ош шаарында жумушчунун үй бүлөсүндө туулуп, Ош шаарында жашаган. 7 баланы тарбиялап өстүргөн. 1995-жылы көз жумган. Улуу ата мекендик согуштун кандуу жылдарында кан майданда эрдик көрсөтүп, кийин тынч жашоодо да өлкөсүнүн өнүгүшүнө зор салым кошкон инсандардын ысымдары тарых беттеринде алтын тамгалар менен жазылып калат. Мына ошондой өчпөс из калтырган улуу инсандардын бири Исак Буронов болгон. Ал 1941-жылы 20 жашында согушка аттанып, 1988-жылы оорудан улам каза тапкан. Учурда жеңиштин 80 жылдыгы белгиленип, ардагердин жакындары эскерүүгө чогулган. Кийинирээк кийинки материалда сөз болот. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Арманга толгон 4 жыл, тагырагы 1418 күн. Бул жылдар аралыгында жашы 18ге толгон уландардын бардыгы согуш таласын көздөй бет алган. Алардын катарында Ноокат районунун Чечтөбө айылынын тургуну Исак Боронов да болгон. Ал согуш башталган мезгилде 20 жашта болуп, мекенин коргоо үчүн башка жоокерлердин катарында согушка аттанган. 1945-жылы ардагер өз мекенине жеңиш менен кайтып, кийин тынч жашоодо өлкөнүн өнүгүшүнө зор салым кошкон. Согуштун ардагери Исак Боронов 1989-жылы оорудан улам мезгилсиз дүйнө салган. Жылдарында катык адам, жаныбыздагы адамдын жартыга бөлүнүп калгандагысын көргөндө ушундай элесимен эч кетпейт деп айтат эле да. Снарядтын огу тигенде экиге бөлүнүп калат эле адамдар деп. Эми өмүрдүн эмеси бар экен, ошолордун арасынан түрү келген да. Көп. Анан ар дайыма там ошо 9-май күндөрү парад болгондо толкундар ушундай, ана мынау оружие, мынандай техника деп ошо телевизор кирип кетейин деп карап турат эле да. Мен билем, мени атка учкаштырып алып, телевизор жок мезгилинде телевизор тарткан айылдарга барып туруп парад көрсөтүп келет эле деп ушундай атам менен суктанышууларды көрчү элем. Улуу ата мекендик согуштун ардагери Исак Бороновду эскерүү үчүн анын жакындары жыл сайын жеңиш күнүндө чогулушат. Быйылда жеңиштин 80 жылдык мааракесин утурлай ардагердин уул кыздары, неберелери жана жакындары чогулуп бир дасторкон четинде баарлашып отурушту. Исак ата 4 уул 3 кызга татыктуу тарбия берип, алардын баарын жогорку билимдүү кылып өстүргөн. Алар согуш мезгилиндеги окуяларды угуп, патриоттук сезим менен чоңоюшкан. Атам мен өзү ушунчалык тарактап, байкөл эле, катуу сүйлөп, тарактап, эч бардыгына карсылдап гана күлүп жүрө берген эле да. Ушундай бир байкөл адам эле. Кыздарын, балдарын, бир туугандарын ушун келсе колунан өп учурашып, төргө отургузуп алар менен тарактап сүйлөп ушундай айкөл адам болгон да. Кыздарын, балдарын да ушундай сыйлап, бизге да бир катуу айткан эмес атамчы. Дайыма жакшы сөзү менен ошол атамдын жакшы сөздөрү бизге калды да. Исак Боронов согуш мезгилинде көрсөткөн эрдиктери үчүн бир катар сыйлыктарга да ээ болгон. 1946-жылы март айында Берлинде алгандыгы үчүн атайын медалга татып, ыраазычылык баракчалар менен да сыйланган. Тынчтык мезгилдеги мамлекеттин берген ата мекендик согуш орденин берген акыр. За взятие Праги деген Праганы алгандагы дагы эң согуштун улуу күндөрүндө алган да. Мына за взятие Берлина деген, бул Берлинге, значит, бул согуштун аягына чейин барып, фашисттик Германиянын эң борбор шаарын алгандагысы да ошол эң баалуу сыйлыктары. Анан зат Вагой СССР дегенди алган, ол эң ошо акыркы согушту бүтүрүп кайткандардын баарына зат Вагой СССР дегенди берген. Эң баалуу сыйлыктар ушулар. Алар кийинки 75 жылдык, 50 жылдыктарда мамлекет тынчтык мезгилде берген медалда. Бүгүнкү күндө ардагердин согуш мезгилинде кылган эрдиктери тарых беттеринде алтын тамгалар менен жазылып калган. Анда Москва шаарындагы Патриот музейинде Исак атанын аты жазылып, анын жасаган эрдиктери баяндалган. Бул боюнча ардагердин небереси айтып, чоң атасы менен дайыма сыймыктанып келерин билдирди. 1941-жылы согушка аталган айылдан 10га жакын жоокер аттанып мекенди коргогон. Москвада бир акамдын баласы ушул жерде окуйт. Ошол Москвада эмнеде Патриот Экспо деген чоң музей бар экен. Ошол жерге кирип, ошол жерден атамдын мында жазылып турат, Боронов, Исак Боронов иштеп туруп, бардыгы адрестери жазылып турат, медалдары алгандары. Ошол жерде мына ушу биздин өзүбүздүн Ысык Күл
Скульская РВХ дейт, ошол жерде служба даярданып, ошол жерден кеткен экен. Мына Кыргызская ССР, Скульская область, биздин өзүбүздүн райондор, даже Чечтөө айылы деп жазылып турат. Ортодогу чоң атабыз, Бороны Саганам, мына Калбаев Тойчу, Мамыров Нурмамат, Ербаев Сейдали, Умекеев Нышан, Карбеков Мажит, Шеркулов Абдыбаев, бул өзүбүздүн абаларыбыз, бул Калдарда уруубуз бир. Кулматов Токтосун дейт. Ушул аксакалдарыбыз менен да сыймыктанабыз. Чечтөөнүн согуштун ардагерлери деп билебиз баарыбыз. Ардагер согуш бүткөндөн кийин мекенине кайтып, алгач байланыш кызматында иштеген, кийин райондун камсыздоо бөлүмүн башкарып, жооптуу кызматтар кылган. Ал өзүнүн билими, тажрыйбасы менен Ноокат районунун социалдык экономикалык өнүгүшүн жакшырталган. Ардагердин адилеттүү жана чечкиндүү кадамдары менен элге кызмат кылганын айылдаштар айтып эскерди. Бул киши көп жакшы иштерди кылган. Ушу бала чакасы жакшы тарбия берди, ушу балдар азыр жетилип. Мына биз көрүп жүргөндөн бери мен деле 65 жашка чыгып калдым. Аксакалдын жакшы жактарын билебиз. Элге кылган кызматы, согушка барып келген кызматтардын баардыгы ушул айылдагылардын баардыгыбыз билебиз. Өтө жакшы кызматтарды кылган, жакшы иштерде иштеген. Мына азыркы күндөрдө дагы ушул тагабыздын ушундай согушка барып келген кызматтарды эскерип аткандан дагы ыраазычылык билдиребиз. Белгилей кетсек, Улуу Ата мекендик согуштун ардагери Исак Боронов 1989-жылы оорудан улам каза тапкан, бирок анын жаркын элеси жасаган эрдиктери жана эмгектери эч качан унутулбайт. Ал өзүнүн баатырдык жолу, адамгерчилиги жана эмгекчилиги менен кийинки муундарга түбөлүк мурас болуп кала берет. Толбай Бурканбеков, Фурмат Умарбеков, Ош ТВ. Ош Сити IT шаарчасынын курулушу тездик менен жүрүп жатат. Анда үйлөрдүн пайдубалдары даярдалып, социалдык объектлердин курулушу тездеп, 3-кабатка чейин көтөрүлгөн. Ал үчүн сапаттуу курулуш материалдары колдонулуп жатат. Курулуштун жүрүшү жана шаарча кандай болуп курулат, кардарлар үчүн экскурсия уюштурулду. Заман талабына ылайык, инновациялык, жаңы технологиялар менен камтылган маалыматтык технологиялык Ош Сити IT шаарчасын куруу максатындабыз. Ош Сити IT шаарчасы кардарлар үчүн эшигин ачты. Анда өлкөдөгү масштабтуу ири долбоордо курулуштун жүрүшү боюнча аймактардан келген конокторго эксклюзивдүү экскурсия уюштурулду. Шаарчанын курулушу, андагы өзгөчөлүктөр бул жолу Араван райондорунан келген конокторго тааныштырылды. Эми мындай самалык облустагы бардык райондорду кезек менен чакыруу улантылат. Анын ичинде ошол эле атап өткөндө мектеп, бала бакча, мечит, медреселер, больница, төрөт үйү, спорт комплекстер, парк зоналары бүт бардыгы камтылган. Ош областынын, Ош шаарынын тургундарына Бизнес Хаус KG курулуш компаниясынын Ош Сити IT информациялык технологиялар шаарчасынын курулуш иштери менен тааныштырып чыгуу максатында уюштурулуп жатат. Бул биз азыр ошол Араван районунан баштадык. Араван районунан меймандар келишип, ошол биздин Ош Сити шаарчабыздын курулуш иштери менен, ошондой эле ушул курулуш иштеринде кандай курулуш материалдары колдонулуп атат, канча убакытта бүткөрүлүп атат. Азыркы учурдагы ушул биздин 72 гектар жердеги курулуш иштерини өз көздөрү менен көрсөтүп чыгуу үчүн ушундай экскурсияларды уюштуруп жатабыз. Келген коноктор шаарчанын эскиздик долбоору менен таанышып, кызыктырган суроолоруна жооп алып жатышты. Анда долбоордун проектисинде бизнестин талаптарына жооп берген заманбап жана ыңгайлуу инфратүзүмдөр иштелип чыккан. Андагы эң бийик имарат 24 кабаттуу болот. Жалпы 12 миңден ашуун батир курулат. Мейманкана, оорукана, мектеп, социалдык объектлер салынат. Коммерциялык жана IT объектлери дагы курулат. Жанагы макетте көргөнүбүздө IT мектеп деп айткан мектебибиз ушул. Заманбап инфратүзүмдү куруу менен туристтердин келүүсүнө да жол ачуу максатталган. Масштабтуу долбоордун жайгашкан жери да Улуу Жибек жолунун так ортосунда деп айтууга болот. Улуу Жибек жолунун так ортосунда жайгашат. Себеби өзүңүздөргө белгилүү, биз бул жагыбыз Өзбекстан, бул жагыбыз Кытай, Улуу Жибек жолу как раз ушул жерден өткөндө. И бул жерде албетте элдердин ортосундагы достукту кошуп айтып кетсек болот. Ошондуктан биз ошол локацияны тандаган себеби Улуу Жибек жолунун ошо так ортосуна туура келгендиги болуп эсептелет.
72 гектар жерге курулуп жаткан Ош Сити IT шаарчасынын курулушу ушул тапта кызуу жүрүп жатат. Курулушка кандай материалдар колдонууда, анын сапаты кандай, жеринде кадрларга тааныштырылды. Ушул тапта шаарчанын курулушу тездик менен жүрүп жатат. Анда сапаттуу курулуш материалдары колдонулуп, дыкаттык менен көзөмөлгө алынууда. Курулуш аянтында геологиялык изилдөөлөр жүрүп, кыртыш курулуш үчүн ыңгайлуу экени аныкталган. Жумушту өз убагында аткаруу, бу жерде күнү түнү иш болот экен. Биз шуну азыр өзүбүз көзүбүз менен көрүп күбө болуп жүрөбүз. Жакшы. Ош Ситинин эми буга чейинки сөздөр баягы токтоп калыптыр, салынбайт экен деген сөздөргө мен карама каршымын. Себеп дегенде мына өзүбүз көрүп күбө болдук. Жогорку деңгээлде иш жүрүп жатканын өзүбүз күбө болуп десек болот. Ана бул жерде өзгөчөлүктөрү ушул IT шаарча болот деп бизге презентация кылганда бизге түшүндүрүп беришти. Абдан жакшы, абдан көп батирлер, ошондой эле бизнес-центрлер курулуп атыптыр. Биздин элибизге кызмат кылсын. Мына бүгүн Ош Ситинин курулуш компаниясынын жамаатына да рахмат айтам. Себеби бүгүн бизге Араван районунун жалпы айыл өкмөттөрү, ошондой эле жеке ишкерлер, мына биз Араван райондук мамлекеттик администрациясынан расмий чакыруу болгон. Ошондуктан келип таанышып жүрөбүз. Белгилей кетсек, 72 гектар жердин 30 гектарына социалдык объектлер жайгашат. Ош Сити IT шаарчасынын түптөлүшүнүн максаты шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу. Алмагүл Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.